Бүгін 17 мартта Ақсы районунун Боспек айылында 2002 жылы орын алған қоғалаңда қаза болгондор эскерилди. Шейит мазарындагы эскерүүгө президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Каргашада жакындарын жоготкондор, ошол апааттан жабыркаган жарандар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө маркумдардын элесине арналып орнотулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулду. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Бул тарых болуп жазылып калат. Ошондуктан биз баардыгыбыз ушул тарыхтан сабак алышыбыз керек. Мен ойлойм, ошол биздин Аксы окуясында шейит кеткен биздин эр азаматтардын үмүт тилеги ушул жакшы жашоого жетели, биздин мамлекетибиз өнүккөн, адилеттүү мамлекет болсун деген ой тилектери, биздин элибиздин тилектери мына ишке ашып келатат. Биздин жакынкы күндөрү урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жүргүзгөн саясаты ошол биздин мамлекетибизде бүгүнкү күндө көптөгөн реформалар, көптөгөн чоң жумуштар биздин мамлекетибизди алдыга сүрөгөн, ушу элдин көксөөсү, элдин тилегени орундалып, биздин мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп келип атат. Баягы сыртка чыгып, анын ишин кылганда, үйгө кирип, эненин ишин кылганда бизге атанын тоодой жоктугу билинип эле көрүнүп турат. Көзүндө күйөттүн, кусалыктын жашы тамып, колуна гүл кармаган Айбарча Сатыбекова өмүрлүк жолдошу Кадыркол Сапаралиевди эскерүүгө келди. Жолдошу кандуу Аксы окуясында 37 жашында көз жумган. Айбарчайым 4 кызы менен жалгыз калган. Колунда жаңы төрөлгөн ымыркайы менен бир үй бөлүнүн түйшүгүн тартты. Эшикте эркек, үйдө аял, анын баары оңойго турбаганын айтып өттү. Ошол убактагы бийликтин ырайымсыз аракеттери эстен чыкпайт экен. Мисалы, мен жолдошум Кадыркулду атып эле койбостон, чала жан болуп жатканда тез жардам убагында берилсе өлбөй калмакта. Ошол тез жардам мамлекеттик ошо ички иштер органдары тарабынан болгон эмес. Биздин аталарыбыз жок жер алдында кала берди. Алардын балдарына атасы, энеси кандай болсо, биздин балдарга деле эне, атанын орду дал ошондой өпөлтөөдөй тоо, аска, жөлөк таякта. Анан тиликке каршы бизде ошондой өкүнүчтүү тагдырлар туш болуп калды. Анан суранабыз ушул дагы деле азыр ошо окуясын иликтеп атат, ийин окуясын иликтеп атат. Аксы окуясын иликтеп, биринчи иликтесе, Аксы окуясынан баштап иликтеп, ошо Аксы окуясына күнөөлүүлөр жооп берип, анан кийин кылса, балким мындай окуялар кайталанмак эмес да. Тилекке каршы Аксы окуясы жазаланбай калды дагы, андан кийин байма-бай эле ошондой окуялар болуп атат. Бул Аксы окуясы мамлекеттик кызматкерлерге сабак болсо деген тилектемин. Куралдуу күч түзүмдөрүнүн элге каршы атылган оого бирөөнү майып калып, бирөөнү атадан, дагы башкасын баладан айрыды. Ал каргашалуу окуянын болуп өткөнүнө быйыл 22 жыл толду. Тарыхта өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы бурулуш учур катары калды. Эркиндик жана акыйкаттык үчүн өлүмдөн да коркпогон карапайым эл улуттун намысын коргоп калышкан деген пикирлерин эскерүүгө келгендер белгилешти. Бир жагы ошо турмуштагы ошондой деңгээлге жетип калган болчу да, эл көтөрүлө турган учурга келип калды. Анан эл ошо акыйкатты издеп, бир жакшы заман келеби, элибиз, журтубуз, мамлекетибиз бир өнүгүп кетеби деген бир үмүттөрдүн аркасында ошо жерди, элди коргоп, бир патриоттуулугун көрсөткөн да. Мына Кудай ошо элдин тилегин эми ишке ашырып келаткандай болуп атат. Азыр эми турмушубуз кичине оңолду. Айлыктар көбөйдү, мына экономика өсүп атат, жолдор оңдолуп атат, завод фабрикалар курулуп атат, ГЭСтер курулуп атат. Эми ушуну элибизге Кудай куткылсын. Элибизде тынччылык болсун, жакшылык болсун. Белгилей кетсек, 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болуп, 27 киши ар кандай жаракат алган. Диана Раимжанова, Манас Назаров, Аксы району.